Түз эфирдеги берүүлөрүбүздү күн маек менен улантабыз. Мен Каныкей Бозгунова алып барам. Саламатсыздарбы? Жогорку кеңеш бүгүнкү жыйынында коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоорун 3-чү окууда талкуусуз кабыл алып, документ президенттин кол коюусуна жөнөтүлдү. Бүгүнкү берүүбүздө мына ушул мыйзам долбоорунун күнгөй тескейин жөнүндө сөз кылалы деп атабыз. Ал үчүн биздин студиябызга Жогорку кеңештин депутаты, аталган мыйзам долбоорунун демилгечиси Надира Нарматова келди. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Убакыт бөлгөндүгүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Алгач, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин берүүнү ЛТР каналынын YouTube жана Facebook баракчаларынан дагы көрсөңүз болот. Эгерде мейманыбызга сурооңуз болсо 0551 68 22 08 номерлары түз байланышта иштеп жатат. Надира айым, адегенде эле ушул сөз башынан болсун. Мыйзам долбоору буга чейин бул биз билгенден 5-чи жогорку кеңештин 5-чи чакырылышында дагы демилгеленип, кийин да бир топ талкуулар болуп, анан артка чакыртылып талкууланбай калган. Кийин бул жолу демилге көтөргөнүңүздө да коомчулукта бир топ талкуулар, талаш тартыштар болду. Ошондой талкуулар менен кабыл алынды десек болот да, мыйзам долбоору. Эми бул мыйзамдын максаты эмне? Зарылчылык эмнеден келип чыкты мыйзамды кабыл алууга? Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, сиздерге чоң рахмат. Бүгүнкү биздин Кыргыз мамлекетинде парламент тарабынан кабыл алынган коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам 3-чү окуудан бүгүн толук кабыл алынды. Буюрса, бул тарыхый мыйзам катары тарыхта жазылып калат да. Болгондо дагы Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышындагы депутаттардын ошол өздөрүнүн иштөө мөөнөтүндөгү биздин мамлекетке муктаждыгына жарай турган, мамлекетке чоң тарыхый өзгөрүүлөрдү киргизе турган мыйзам катары бул тарыхта калат буюрса. Анткени бул мыйзамды биз өтө кеч кабыл алып атабыз. 5-чи чакырылышта биз бул мыйзамды көтөрүп чыгып, 3 депутат, Турсунбай Бакир уулу, Мадалиев Нуркамил деген депутат, анан мен үчөөбүз алып чыгып, 2-чи окуудан өткөргөндөн кийин 3-чү окууда биздин мөөнөтүбүз бүтүп калып, анан кийин 6-чы чакырылышка калып калган. Тилекке каршы 6-чы чакырылышта бир 15-20га жакын бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү түрдүү партиялардын тизмеси менен келип парламенттин ичинде отуруп калгандагы, алар түздөн түз мыйзам комитеттин деңгээлинде калып калгандыктан, мыйзамды ошол комитеттин деңгээлинде, комитеттин ичинде дагы, конституциялык комитеттин ичинде дагы бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү болуп жүргөн адамдар депутат болуп келип калышып туруп, анан 3-чү окуудан алар ошол парламенттин ичинде колунан келишинче аракет жасап туруп, депутаттардын каршы добуш бергенине жетишкен дагы, анан 3-чү окуудан мыйзам кайтып кеткен. Ошентип тилекке каршы бул биздин эмгегибиз, 5-чи чакырылыштагы эмгек артта калып кетти да. Анан 6-чы чакырылышта дагы Бакыт Райымкулов деген жакшы бир мекенчил бала депутат аракет кылып алып чыкты. Тилекке каршы 6-чы чакырылышта дагы ошо жана Чолпон Жакыпова, Жанар Акаев сыяктуу бир топ дагы депутаттар аракет кылышып, ошол мыйзамдын жетишерлик деңгээлде кабыл алышына тоскоолдук кылып, анан болор болбос бир каттоо жөнүндө гана өзгөрүү менен кабылданып калганда. Анан эми мына 7-чи чакырылышта Кудайдын буйругу экен, мен ошол 3 демилгечинин бирөөсү катары мен келип калып, анан келген күндөн баштап андан бери 10 жыл убакыт өтүп атат. 10 жылдан кийин биз учурдагы талапка ылайыкташтырып туруп, кайра мыйзамды эксперттик топту түзүп иштеп чыгып, Кудайга шүгүр, мына биздин мыйзамдын долбооруну депутаттардын көпчүлүгү колдошуп, демилгечилердин катарына кошулушуп, мени менен ошол демилгечи, мен жетектеген демилгечи топтун артында 18 депутат бүгүнкү күндө ушул мыйзамды алып чыгып, акыркы 3-чү окууга чейин алып келдик да. Анан бул мыйзамдын зарылчылыгы биздин мамлекетте бүгүнкү күндө аба суудай керек болуп турат. Себеби 30 жылдык аралыкта биздин
мамлекеттин ичинде эгемендүү мамлекет болуп, өз алдынча көз карандысыз мамлекет болгонубуз менен өзүбүздүн мамлекеттик улуттук саясатыбыз концепциясы да жок, ошол эле мезгилде улуттук идеологиябыз да жок болуп атат да. А ошол улуттук идеологиянын бош калган вакуумду 30 жылдын аралыгында ошол бейөкмөт уюмдар, батыштан, сырттан каржыланган түрдүү эл аралык уюмдар, жекече адамдар түрдүү долбоорлор менен келип, батыштын, чыгыштын, сырт жактардын идеологияларын биздин мамлекеттин ичине сиңирүүгө аракет жасап, бош калган вакуумду ошолор кирип алды. Андан сырткары түрдүү радикалдык күчтөр, диний агымдар, диний секталар, биздин өзүбүздүн салттуу динге алып кетип эле сырттан келген түрдүү агымдардын басымы менен ошол биздин улуттук идеологиянын ордуну булар ээлеп алды дагы. Биздин накта өзүбүздүн салттуу динибиз дагы, улуттук баалуулуктарыбыз, нарк нарселибиз, каада салтыбыз ошол эле мезгилде биздин өзүбүздүн таза кандуу бир кыргыз жыттанган улуттук идеологиябыз тебеленди да калып кетти да. Ошол үчүн биздин бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп, коомубузда бир багытта, бир нуктагы идеология жүрбөстөн чаржайт түрдүү багыттагы давачылар жүрүп атат, түрдүү багыттагы эл аралык уюмдар жүрүп атат, бейөкмөт уюмдар жүрүп атат, чет өлкөлүк агенттер жүрүп атат, беймарал ичине биздин мамлекеттин ичине кирип алып. Анан кийин ошол эле мезгилде ошол батыштын идеологиясын дуураган түрдүү тест көрүштөрдү, биздин улуттук баалуулуктарыбызга карама каршы келген көрүнүштөрдү, митингдерди өткөрүү менен, пикеттерди өткөрүү менен, түрдүү иш-чараларды өткөрүү менен биздин кыргыз мамлекеттин ичинде мындай бир эксперименталдык иш-чараларды өткөрүүнүн борбору кылып алган бейөкмөт уюмдар ээлеп алды да. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул биздин өзүбүздүн накта улуттук идеологиябызды иштеп чыгуу багытында биздин декабрь айында президентибиз бекеринен өзүнүн тескемесин кабыл алган жок да. Улуттук идеологиянын стратегиялык долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө атайын жумушчу топту түзүү боюнча биздин президентибиз атайын тескеме кабыл алды. Ошол идеологияга карата биздин мына мыйзам кеч болсо дагы өз убагында кабыл алгандыгы өтө жакшы болуп атат. Анткени биз ошондой тест көрүнүштөрдү иретке салганга, сырттан келген каражаттарды алып, өзүнүн иш аракеттерин биздин кыргыз мамлекетинин ичинде жүргүзүп аткан коммерциялык эмес уюмдарды, ошонун ичинде чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмдарды, жекече ошол чет өлкөнүн өкүлдөрүнө, жанагындай эл аралык уюмдардын өкүлдөрү биздин мамлекеттин ичинде түрдүү өздөрүнүн тескери иш аракеттерин, долбоорлорду түзүп алып, каражаттарды алып келип, каражаттары жөнүндө эмне жумуш жасап аткандыгы жөнүндө эч кимге отчетун даана ачык көрсөтпөстөн түрдүү тескери көрүнүштөрдүн орун алып калгандыгын биз байкап атабыз. Ошондуктан мамлекеттик көзөмөл болсун. Ошол ким болсо дагы иштегендерге биз эч ким тыюу салбайт. Эми ошол көзөмөл кандай негизде кирип атат? Аларга кандай жоопкерчилик, милдет жүктөлөт? Ошону айтайын деп атам. Ошон үчүн аларды, мисалы үчүн бүгүнкү күндө 30 миңден ашык бейөкмөт уюмдар бар. Ал бейөкмөт уюмдардын ичине бардыгы кирет. Чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмдар да кирет. Өзүбүздүн ички өзүбүздөгү бейөкмөт уюмдар да кирет. Коомдук уюмдар кирет, кайрымдуулук фонддор кирет. Кыскасы бүт бардыгы диний уюмдардын бардыгы кирет, диний агымдар кирет, диний секталардын бары, радикалдык күчтөрдүн бардыгы ошол жерде биздин юстиция министрлигинен каттоодон өткөндөрдүн бардыгы бейөкмөт уюм катары эсептелет. Эми ошолордун бардыгыны мамлекеттик көзөмөл катары иретке салып, отчеттуулукту, айкындуулукту жолго салуу максатында бул мыйзам бизге керек болуп атат да. Себеби бул мыйзам ошол демократиянын чордону болгон Америка мамлекетинде 1938-жылы, негизинен бир 100 жыл мурун аралыкта эле кабыл алынган. Анан эми Европа мамлекеттеринин көптөгөн мамлекеттерде бул мыйзам кабыл алынган. Коммерциялык эмес уюмдар жана чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмдар, чет өлкөлүк өкүл дейбиз, чет өлкөлүк агент дейбиз, ушундай терминдер кирип өздөрүндө бул мыйзам иштеп атат. Биздин өзүбүздүн шериктеш мамлекеттерде эле Россия мамлекетинде 2012-жылы кабыл алынган. Бүгүнкү күндө Казак мамлекети жана башка мамлекеттерде дагы даярдыктар жүрүп атат. Анан биз эми 10 жылдан кийин болсо дагы бүгүнкү күндө биздин
мамлекетте, өзүбүздүн мамлекеттин ичинде биринчи кезекте мамлекеттин коопсуздугун эске алып, улуттук баалуулуктарыбызды эске алып, улуттук идеологиябызды эске алып, бул мыйзамды биз дегенде кабыл алсак, бардык жанагы 30 жылда ээлеп алган вакуумду иретке келтирип, өзүбүздүн ички тартибибизди орнотуп, мамлекеттик көзөмөл болуш керек деген максат менен бул мыйзамды биз кабыл алганга кайрадан учурдагы талапка жараша иштеп чыгып, мына 3-чү окуудан бүгүн кабыл алдык. Бир жакшы биз сүйүнө турган негизги максат ошол учурдагы ушул мыйзамдын зарылчылыгына туура түшүнгөн биздин мамлекеттин башчысы, президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич дагы өзүнүн жекече пикирини курултайдын жүрүшүндө билдиргени бизге өтө күч-кубат берди, кайрат берди. Сүйүндүк бир четиненчи, себеби биздин президентибиз колдоп турса, ушул мыйзамдын кабыл алышына анда биз ого бетер сүйүнүп курсам болуп, дем болуп, мына депутаттардын бүгүн 66 депутат колдоп берди бул мыйзамдычы. Бул өтө жакшы болду да. Ошол коммерциялык уюмдар эми алардын каржы булактары эле көзөмөлдөнөбү же башка жасап аткан иштери дагы кандай негизде көзөмөлдөнөт алар? Кайсы орган көзөмөлдөш керек? Бул жерде мыйзамда мен эми биз коммерциялык эмес уюмдарда конкреттүү түрдө биз 3 эле немеге сунуш киргиздик да. Биринчи, экинчи иштеп турган коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамдын экинчи беренесине биз жаңы терминди киргизип бердик. Чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмдар жана алардын вертикалдык түзүмдөрү, бөлүкчөлөрү, ошол эле мезгилде чет өлкөдөн каржыланган жекече адамдар жөнүндөгү терминди биз аныктамасын аныктап киргизип, алар кимдер эсептелет? Чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмдар болуп кимдер эсептелет? Чет өлкөлүк өкүлдөр болуп кимдер эсептелет? Ошол эле мезгилде жана чет өлкөлүк агент деген ким эсептелет? Кайсы тыңчы деген кайсы учурда алар чет өлкөлүк тыңчы болот? Анан бүт эле ошол каттоодон өткөн коммерциялык эмес уюмдардын бардыгы эле кимдер болуп эсептелет? Ошого окшогон нерсенин бардыгын биз аныктамаларын, жаңы терминдерди экинчи беренеге киргизип бердик дагы 17 прим деп туруп өзүнчө берене киргиздик. Ошол чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмдардын иштөө милдеттерин, укуктарын даана так ачып бердик. Анан алар кандай, азыр сиз суроо берген багытта кандай тартипте жумуш жасашат? Кайсыл жактарынан кандай көзөмөл болот? Аны кимдер көзөмөл жасайт? Алардын коммерциялык эмес уюмдар кайсыл мыйзамдын негизинде иш аткарат? Алар мамлекеттин ичинде кайсыл тартипте жүрүш керек, эмне багытта иштеш керек? Ошонун бардыгын биз 17 прим деген беренеде тактап берип атабыз. Анан 3-чү бир берене жоопкерчилик маселесинде 15-чи берененин 2-чи пунктуна киргиздик. Эгерде реестрден өтүп, өзүнүн уставын каттоодон өткөрүп, өзүнүн жетекчиси уставтарын текшелтип, тиешелүү юстиция министрлигинен каттоодон өтүп, анан уставдын негизинде өздөрүнүн кайсыл долбоорлор менен иштей тургандыгын бүт бардыгын алар реестрден өткөрүп турушат. Анан ошондон өткөндөн кийин булар коммерциялык эмес, чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмдардын бардыгы каалагандай өзүнүн уставынын долбоорунун негизинде каттоодон өтүп коюп туруп, социалдык фонддон, жергиликтүү салык инспекциялардан каттоодон өтүшүп, алар өзүнүн уставдын чегинде өзүнүн жумушун жасай берет. Биздин Кыргыз мамлекетинин ичиндеги мыйзамдардын негизинде. Алар каттоодон өтүп эле иш аракеттерин жасап аткандар коммерциялык эмес уюмдар чет өлкөлүк тыңчы деп эсептелбейт. Чет өлкөлүк тыңчы деп качан эсептелет? Алар ошол уставынан сырткары болуп, өзүнүн сырттан алган каражаттарын көрсөтпөй, жашыруун түрүндө өздөрүнчө каражаттарын бекитип, көмүскөдө кармап, башка максатта мамлекеттин ички саясаттарына аралашып, мамлекеттин ичиндеги башкаруу системасына тескери таасирлерин тийгизгенге аракет кылып, эл аралык деңгээлдеги мамлекеттин иш аракеттерине тоскоолдук кыла турган болсо, дагы башка ошол мыйзамда так көрсөтүлүп турат, уставынан сырткары аракеттерди жасагандар болсо, анан ошол биздин мыйзамдарга
тууру келбесе, анда ал сот аркылуу аныкталып, такталып, соттун чечими чыкканда гана чет өлкөлүк тыңчы деген макам берилет. Демек жазалар дагы көрсөтүлдү да, кандай жаза көрсөтүлдү? Ал жогорку неменен биздин кылмыш жаза кодексине Кыргыз Республикасындагы мыйзамдардын негизинде аныкталат. Кандай иш аракеттерди жасагандыгы, чаралар көрүнгөн. Ошон үчүн жана булар алдын ала эле тескери көз караштарды айтып атышпайбы? Каттоодон өтсөң эле чет өлкөлүк тыңчы болуп каласың деп. Жок, андай болбойт. Бизде бул жерде тыюу салган жерибиз жок. Негизги биздин максатыбыз биздин мамлекеттин ичинде темирдей тартип болуш керек. Каалагандай келип иштегиле, каттоодон өт, бардык нерсени ачык айкын көрсөт. Каржы булактарын кайсы тараптан каражат алып атасың, аны эмне багытта алдың, кайсыл тартипте иштейсиң, канча жумушчу орундар түздүң, биздин мамлекеттин өсүп өнүгүшүнө кайсы жагына жардам бере аласың, анан ошол алып келген каражатыңдын жыйынтыгы эмне болду, сарамжалдуу пайдаландыбы, пайдаланган жокпу, же башка багытка кеттиби, башка жакка жумшалдыбы, ошонун бардыгыны кадимкидей салык инспекциясынын өзүнүн өкмөттүн токтому бар буга чейин, анан салык инспекциясына отчетуну нөл кылып көрсөтпөстөн отчетуну көрсөтүп, анан өзүнүн тиешелүү сайттарына коюп, анан бир жылда бир жолу көз карандысыз аудиттик текшерүүдөн өткөрүш керек. Ар бир чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмдар, бейөкмөт уюмдар өздөрү көз карандысыз аудиттерди жалдап, эки тараптуу келишимдин негизинде бир жылда бир жолу иш аракеттерин аудиттен өткөрүп, анын жыйынтыгын ошол өздөрүнүн отчетторун коюп, сайттарга коюп, отчетторун ачык айкын кылыш керек да. Анан эми мындай нерсе башка ошол чет өлкөлүк мамлекеттерде деле бар. Анан биз Кыргыз мамлекетти, өзүбүздүн мамлекеттин ичинде сырттан келип жүргөн адамдардын эмнеге келгенин, эмнеге жүргөнүнү, эмне максат менен жүргөнлүгүн билгенге мамлекетти көзөмөл болуш керек да. Анан экинчиден бизди кызыктырган нерсе, ошол 30 жыл бою буларды биз эч нерсе ким тоскоолдук кылган жок. Тыюу да салган жок. Каалагандай келип, каалагандай иштерди жасап атат. Көзүңөр көрүп, мына бизден 3 жолу революция болду. Түрдүү туура эмес акциялар өтүп жүрөт. Биздин улуттук баалуулуктарды тебелеген иш-чараларды өткөрүшөт, музейлерге киришип. Ошол эле мезгилде жана ЛГБТларды колдошуп, аял менен аял жашаса болот, эркек менен эркек жашаса болот деп акыры келип туруп биздин жанагы үй бүлөлүк институттарга дагы таасири тийип атат. Үй бүлөгө болгон жубайлардын турмушка болгон көз караштары өзгөрүп, биздин улуттук баалуулуктарыбыз тебеленип, үй бүлөнү сактап калууда, балдарга болгон жоопкерчиликтер тебеленип, бизде жашообузда жалгыз бой аялдардын саны көбөйүп атат, тирүү жетимдердин саны көбөйүп атат. Ошого нерселерди биз алдын алыш үчүн иретке келтирип, тартипке келтирип, жоопкерчиликти орнотуп, анан өзүбүздүн улуттук идеологиябызды жанагы булар ээлеп калган вакуумдун ортосуна өзүбүздүн улуттук идеологиябызды киргизип, нарк насил менен өзүбүздүн каада салт менен жанагындай мачество деп өзүбүздүн балда төрөгөн баласын өзүм атыма жаздырам дебестен өзүбүздүн ата бабалардан келаткан каада салт менен жашаганга аракет кылайлы деген максатта. Ушул мыйзам негизи, мыйзам долбоору жогорку кеңеште талкууланып аткан учурда өзүңүздүн кесиптештериңиздер, депутаттар айрым ушул эми жогоруда сиз айткандай ошол бейөкмөт эмес уюмдардын арасында, коммерциялык уюмдардын арасында, коммерциялык эмес уюмдардын арасында багы билим берүү багытында, социалдык тармакта гендердик теңчилик боюнча иштеп аткан эми жакшы иштерди жасап аткандар дагы бар да, ошолорго кедергисин тийгизип калбайбы деген да бир тынчсызданууларын билдирди. Ага кошумча бүгүн эле ушул мыйзам долбоору кабыл алынгандан кийин Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү жана Европанын айрым өлкөлөрүнүн элчиликтери бул мыйзамга карата бир тынчсызданууну билдирген, биргелешкен билдирүү тараткандыгында айрым массалык маалымат каражаттары жазды. Сиз жогоруда айткан ошол нормалардын арасында чындап эле ушулардын бир ишине же алардын жабылып калышына кедергисин тийгизе турган нормалар барбы? Жок. Ал алдын ала эле жанагындай туура эмес пикирлерди жаратып коюп атат да. Бул мыйзам бизде ушул 30 миңден ашык бейөкмөт уюмдар бар болгон болсо, ошол бейөкмөт уюмдардын мен эми болжол менен айтканда бир 90%тен ашыгына таасир этпейт. Бул мыйзам эч кимге тоскоолдук кылбайт. Эгерде
өзү ошол уставынын чегинде эки тараптуу кабыл алынган долбоордун негизинде каражатын алып келип иштей турган болсо, аша чаппастан мамлекеттин ички саясатына аралашпай, өзүнүн ошол жанагындай чогулуштарды, митинг, демонстрацияларды, пикеттерди, коомдук иш-чараларды ошол өткөрүүгө катышууда, анан алардын биздин ар кандай дебаттарды, дискуссияларды өткөрүүдө катышууга, мисалы үчүн өзүнүн уставынын негизинде гана иш жасаш керек да. Себеби бул жерде эми бардык нерселер өзүнчө саясат болот. Мисалы үчүн билим берүү тармагына жардам кылса деле, ошонун саясатын жүргүзсө ал деле саясат. Бирок бардыгынын өзүнүн жол жобосу бар да, бардык нерсенин. Ошон үчүн биз мыйзамга так даана көрсөтүп койгонбуз. Кайсыл немелерге көрсөтүлгөн жарандарга, анын ичинде жашы жете электерди мындай чара көрүү максаттарына, анан саясий ишке, илим, маданият, искусство, саламаттык сактоо, жарандардын ден соолугун коргоо, жарандарды социалдык колдоо жана коргоо, майыптардын социалдык колдоо, энени жана баланы коргоо, сергек жашоо, ыңгайына карата дене тарбиясын жана спортту пропагандалоо, өсүмдүктөр, жаныбарлар дүйнөсүн коргоо жаатында иштер жүргүзүү, ошондой эле кайрымдуулук иштерди жүргүзгөн булга кирбейт. Көрдүңүзбү? Мына мен азыр окуган деле так дана турат. Мисалы үчүн түрдүү социалдык, экономикалык мазмунда адамдардын жашоо турмуштарын өркүндөтүүдө, адам укуктарын коргоодо жана ошол эле мезгилде саламаттык сактоо тармагында, илимде бардыгы мен азыр сизге так айтып бердим. Ошол багытта кайрымдуулук иштерди жүргүзгөн фонддорду дагы үгүттөп атышпайбы? Силер да кирип кетесиңер. Жок, алар кирбейт. Биз так мыйзамда өзүнүн даана көрсөтүп коюп атабыз. Эми мен мына мыйзамдын баарын окусам убакыт жетпейт. Мен кыска гана мен өзүм жөнөкөй тил менен түшүндүрүп айтып берейин деп атам. Ошондуктан булар бул мыйзамдын дагы чет өлкөлүк агент деген макамдарды бергенге жатпайт. Болгондо дагы алар өзүнүн долбоордун негизинде, биздин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде, талаптардын негизинде иштей турган болсо, аларды эч ким тоскоолдук кылбайт. Ал жанагы бул мыйзам кабыл алынып калса эле сырттан келе турган каражаттар азайып калат деген сөзгө мен кошулбайм. Ошо демилгечилердин негизги демилгечилердин бир катары. Тескерисинче, ошол эгерде түшүнсө, булардын кожоюндары, каражат берген кожоюндары дагы отчеттуулукту кааласа керек. Алган акчасын жетимге жем ташагандай эле кичине бир 1000 сомдон 300 сомну чыгым кылып 700 сомну өздөрү башка жака жумшап жүргөн нерседен көрүнбөгөн көмүскө отчет тапшыргандан көрөктө биздин мамлекеттин ичинде көзөмөл болуп биргелешип так өздөрүнүн жасаган иштерини отчеттуулугун тапшырып турганды менимче тескерисинче каражаттары көбөйүшү мүмкүн. Буларда эч кандай мындай туура эмес иш болбойт. Каражаттар тескери жака кетпейт, бекитип албайт, өздөрү жеп албайт, коррупциялык иштерди кылбайт деген ойдо тескерисинче буларга каражатты көп бериши да мүмкүн. Анан ошон үчүн мыйзамдуу өлкөлөр мыйзамдуу өлкө өздөрүндө дагы ошондой отчеттуулук көзөмөл болуп аткандан кийин Кыргыз мамлекетинде дагы ошондой отчеттуулукту көзөмөлдү мамлекет жүргүзөт. Бир жылда бир жолу аудит деген көзөмөл болуп турат. Ошондуктан биз коркпой, үркпөй бирейли деген сөздү дагы эске алыш керек. Экинчиден, бул жерден мен дагы баса белгилеп кетейин. Америка Кошмо Штатынын башкы катчысы, бизге мамлекеттик катчысы биздин президентибизге жазган катында деле коомчулук окуду да. Ошого карата биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичтин берген маданияттуу жогорку деңгээлде өтө саясий мазмунда жакшынакай кылып жооп бергени дагы ошол мына мыйзамдын аткарылышына жол ачкандык болуп эсептелет. Себеби бул биздин мамлекеттин ички саясатында, мамлекеттин өзүбүздүн эгемендүү мамлекетте өзүбүздүн мамлекеттик тартип, мамлекеттик көзөмөл, мамлекеттик жоопкерчилик болуш керек. Ошондуктан бул жерде чочулай турган эч нерсе жок да. Биздин убактыбыз өтө аз калды. Кыска жооп берсеңиз, бул айрым баягы уюмдар дагы жазып чыгышпады. Бул Орусиянын чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамынын 98% көчүрмөсү деп. Негизи эле бул негиздүүбү, анан кийин кайсы өлкөлөрдүн баягы тажрыйбалары эске алынды?
Бул жерде биздин бейөкмөт уюмдар, эл аралык уюмдар айтып жүрүшүп атпайбы? Бул дайыма бул мыйзамдын долбооруну авторлар Россиянын мыйзамынан көчүрүп алган деп. А Россиянын мыйзамы таптакыр башка. Бул мыйзам жок, эч кандай ага негиз жок. Биздин мыйзам тескерисинче Америка Кошмо Штатында да 1938-жылы кабыл алынган, 100 жылга жакын убакыт мурун кабыл алынган Америка Кошмо Штатындагы FARA деген чет элдик агенттерди каттоо жөнүндө мыйзамына окшоп кетет. Тескерисинче ошол Американын биздин бейөкмөт уюмдарды каржылап турган батыштын өлкөлөрүндөгү мыйзамдарга окшоп кетет. Себеби биз билгенбиз, кайсы бир мезгилде булар баары бир тескери көз карашта каршы чыгат. Себеби булардын биз каалагандай калчап миллиондогон долларларды алып, евролорду алып турганан көзгө көрүнбөгөн майда иштер менен шугулданып турганан мамлекеттин ичине чырычуу салып жүргөн бейөкмөт уюмдар бар да, 1%ке жетпеген. Ошон үчүн айтып атпайм, 90-99% бейөкмөт уюмдарга бул мыйзамдын таасири тийбейт. 1%ке жетпеген, 20-30га жакын мамлекеттин ичинде чырычууду салып, саясатка аралаштырып, эл аралык деңгээлде да мамлекеттин бизди басынтып турганга аракет жасаган, бизге күйбөгөн, ошол батыштын каражат бергендердин кызыкчылыгын көздөгөн жарандар бар. Ошолор эле чырычуу салып, 2 жылдан бери тынчтык бербей, жаманатты кылып келаткан ошолор эле. Себеби алардын бет ачылып калат азырчы. Эми бул мыйзам президент тарабынан кол коюлуп, анан ишке киргенден кийин дагы натыйжалары сезилет. Албетте азыр эми ар кандай сөз болуп атканы менен ошол иш жүзүндө дагы бир топ нерсе көзгө көрүнөт деген ишенимдебиз. Сизге ыраазычылык билдиребиз дагы бир ирет. Рахмат буюрса. Рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушу менен күн маекти жыйынтыктайбыз. Аны мен Каныкей Бозгунова алып бардым. Амандыкта көрүшөлү.